Саламатсыңар балдар. Бүгін сілер менен етіштің кош мамилеси деген теманы өтөбүз. Кыргыз тилинде кош деген эки деген маанини билдирет. Мындайча айтканда кош айдоо чыкты десек, сокого чегилген эки өгүз жөнүндө же болбосо эки үйрөтүлгөн ат жөнүндө кеп болот. Же болбосо кош ат чегилген араба кетип баратат десек, эки ат бир арабаны тартып баратат дегенди түшүндүрөт. Ошол эле учурда кош сөз деген дагы кыргыз тилинде грамматикалык бир татаал сөздөр бар. Мисалы, кел, кет, чоң кичине алыш бериш дегендин бардыгы кош сөз. Мындайча айтканда эки сөз дегенди билдирет. Бат, тез дегендин бардыгы кош сөз. Эмне экен? Эки дегенди билдирет экен. Эми мунун этишке кандай тиешеси бар балдар? Мындайча айтканда кош мамилени эки адам уюштурса, ал этишти же болбосо кыймыл аракетти эки адам уюштурса, ал кош мамиле деп аталат. Же болбосо эки адам кыймыл аракетти уюштурат. Мисалы, же болбосо биринчи кош мамиленин мүчөлөрү ыш, иш, уш, үш деген мүчөлөрү бар. Эми мисалы сүйлөш дегенди ала турган болсок, эки адам маңдай тескей отурат дагы, бирөө суроо берет, экинчиси жооп берет. Суроо берген адамдын максаты башка, жооп берген адамдын максаты башка болот. Мындайча айтканда карама каршылыктуу, алым сабак, алмак салмак аткарылган, ишке ашкан кыймыл аракет кош мамиле болуп эсептелет. Мисалы катташ десеңер, мисалы туугандар менен катташуу дейт. Же болбосо атадан алтоо болсо да сыйлашпаса, катташпаса жат болот дейт. Ушундай бир ушкун сөз бар. Мындайча айтканда сен туугандарыңа барып ал акыбалыңды сурайсың, алар дагы бир күнү келип сенин ал акыбалыңды сурайт. Демек, жооп иретинде алмак салмак бири-бириңерге эки тарап ал акыбалын сурашып турат. Же болбосо күрөш же тиреш. Мисалы күрөштү ала турган болсок, эки спортсмен, эки күрөшчү ортого чыгып, болгон приемдорунун баарын каршылашына көрсөтөт. Каршылашы болсо коргонот, кайра каршылашы контур чабуул кылып, кайра каршылашына өзүнүн приемдорун көрсөтөт. Берки каршылашы болсо коргонот. Бул дагы карама каршылыктуу эки кыймыл аракетти эки адам ишке ашыргандыктан күрөш деп аталат. Андан кийин тартыш. Мисалы, жигиттер улак тартышты дейт. Улак тартышканда улакты алып алып, мисалы аламан улак болсо же командалык улак болсо, бир улакты ошончо кишинин баары деп мындай кулагынан, муртунан кармап алып, бир тайгазанга алып барып салбайт да, туура. Эки тарап команда менен, эки тараптын максаты эки бөлөк, эки тарап тең жеңишке аракет кылат. Ошон үчүн ызылдашып тартышат. Эки тараптуу мамиле бар. Андан кийин талаш дейт. Мисалы бир маселени талашсаң дагы эки тарап же эки адам бир маселени талашат. Мисалы суу талаш дейт. Эки адам кулактын башына келип алып, сенин сууң, менин суум деп сууну талашат. Бул жакта да эки адамдын аракеттенүүсү бар. Ошон үчүн кош мамиле. Андан кийин согуш дейт. Согушканда дагы согосуң, ал дагы жооп кылып сени согот. Демек эмне? Эки адамдын же эки тараптын ортосунда ишке ашкан карама каршылыктуу кыймыл аракет дагы кош мамиле деп аталат. Андан кийин беттеш дейт. Мисалы беттеште дагы дал келет. Мисалы эки адам келет, бетме-бет, мисалы бетме-бет келгенде дагы эки адам бетме-бет келгенде ошону беттеш деп айтабыз. Андан кийин жүздөш дагы ушу беттеш дегенге жакын. Андан кийин тааныш дейт. Тааныш деген дагы кош мамиле. Мисалы мен бир бейтааныш же тааныш эмес адамга барам дагы, саламатсызбы, менин атым баланча, таанышып алсак болобу, сиздин атыңыз ким дегенде, эгер анын настроениясы жакшы болсо, жакшы, менин атым Түкүнчө, таанышканыма кубанычтамын деп, эки тараптуу кыймыл аракет болгондуктан бул эмне? Кош мамиле деп аталат. Андан кийин